Эми Саматбай мына экөөбүз Ак өргөнүн ичинде жолугуп атабыз. Бул мурдагы Аксакалдар чайканасынын короосу. Аксакалдар чайканасы деп илгери Союздун убагында аябай жакшы атактуу болгон. Тилек менен салынган, ал гүлдөп турган доору болгон. Анан негедир ушул чалдыбарга айланып кийинчерээк каралбай калган. Анан мына азыр Камил деген жигит мырза өзү таластык жигит экен. Ошо мени да өткөндө чакырып, ушул жерди бир ак өргө кылып, биз ижарага алып атабыз байке. Ушундай бир тамак дүйнөсүнөн да башка, рух дүйнөсүн да кошпойлуу, мына боз үйгө шайкеш, анан тияк бияктан келген коноктору болсо алып келгиле деп. Бир чети өзүнүн бизнеси, экинчи чети ошол ойлоонун чабыты да жана рух дүйнө дегени мага жагынан келе баштадым бул жерге. Анан кечөөтөн мына ат коелу дейт. Анан Бакай Ордо, Бакай дегенди өзү булар чыгарышыптыр. Анан мен айттым, эми биринчиден Бакай хан болгон эмес өзү. Бакай атабыз. Ал Манас эпосунда Бакай акылмандыктын, Манас Айкөл Манастын бирден бир тирөөч жана руху дүйнөсү кеңешчиси катары айтылат. Ошон үчүн мен Бакай жол деп айтпайлы, Бакай школа орусча айтканда, же Бакай путь дегендей, Бакай жол десек, ошо жагып, мына сага да жагып атпайбы. Эми Манас кагылайым, Манас эпосу, Манас атабыздын арбагы, руху, биздин кыргыздын тирөөчү, байыртан келаткан кыргыздын, кыргыз деген өзү метрикасынан мындай айтканда, кыскартып айтканыбызда. Анан өзүң болсо, мына Манасчылардын ичинен жигердүү, абдан бир жанагы демдүү Саякбай атабыздай болгон, ушу мен сени өзүмчө ыкыласым бар. Менен эми кээде мен да чалпон мүнөздөгү өнөр адамдарынын бирине кирем. Азыркылар Манасчылар эмес, Манас айтуучулар деп жиберем кээде. Анан эми акыркы Манасчы Саякбай болгон деп эми ал эми кесир эмес, баягы салыштырып айтасың да. Ар бир доордун өзүнүн өнөр эпосу доору болгон. Манас деген өзү Манас эпосу Манас тирүүгесинде айтыла баштаган, өзүң жакшы билесиң, Чоң Казатта романдын ычуулу деп айтылып турат өзүндө эле. Эми канча доору экенин аны эсептей албайбыз. Манас менимче кыргыз деген эле сөздөй туюлат мага. Ушундай жандап келаткан улуу касиет биздин. Анан эми ошол өзүң Манасчы, анан илим жагынан дизилдеп, абдан бир жакшы максаттарыңды билем. Эми мына Манас көчө күнү болду. Экөөбүз бул жерде символикалуу орусча айтканда жолугуп калып атабыз. Эми ошол Манас күндү кандай өткөрдүң? Азыр алдыңдагы эмне Манаска байланыштуу иштерди жазайын деп атасың? Ошол жөнүндө айтып берчи. Рахмат агай. Негизги сиз айтып аткан жанагы Манасчыларга болгон ой пикир, Манасчыларга болгон баа жөнүндө мен оюмча эгер салттуу музыкалык искусствону же фольклорду дейбизби, же элдик өзек чыгармачылыктын тарыхын терең билген кишилер туура эле түшүнөт. Эгер бизди Манас айтуучу деп эле айтсак. Анткени Манасчы деген атты чыны менен Саякбай Сагынбай аталар бери жагы. Ар жагы Чоңбаш, Нармантай, Залкарлар, Балыгооз, Тыныбек, Балыгоостор алып жүрүп атпайбы? Анан Назар Манасчыдан барбай бери карай турган болсоң, жалаң үйдүн борумун жарым күн ырдаган дейт. Эмне деген, Мына Манасчы. Театр, төкмө бар болгон. Камчынын бүлдүргүсүн этпишим айткан дейт. Мына Манасчы. Эгер төкмө акындардын тарыхына келе турган болсок, Кыргоолду кеңи жок. Мойнунан бутуна эмесине куйругуна чейин күн түш болгончо, таң аткандан түш болгонго чейин ырдаган деп атат. Аккан сууну 7 күн 7 түн айткан деп атат. Демек, чыныгы биз акындык дейбизби, төкмө акындык, Манасчылык дейбизби, же Карамолдо баштаган, Кудайберген баштаган комузчулардын комузчулук жолу дейбизби, бул мыйзам ченемдүү нерсе экен. Ар бир доордун өзүнүн өнөр. Көчмөн доордун театрлары болгондо бар. Ар бир доордун өнөр болот. Ал кезде доордо ошол өнөрпоздордун өсүү эволюциялык тарыхы дагы бир кызык болот баягы. Ал кезде интернет жок. Ал кезде адамдардын аң сезимин бурган башка радио, теле жок. Информация жок. Информация жок. Эки көзүн бар ошо Манасчынын, акындын, комузчунун өзүн карап отурса, анан алар айлап, 6 айлап, 1 жылдап, 3 жылдап эл аралап алардын да ыкыласы төгүлгөндө төгүлүп атса, анан Манас болсо, анан өнөр өсөт. Баракел. Анан ушудан улам биз чыны менен биз ошол залкарлардын улуучуларыбыз. Чыны менен ошол залкарлардын жолун
жолун жолдоп жанагы Саякбай атабыз айткандай элдин манасын элге айтып келаткан кишилербиз. Бирок ар бир доордун өзүнүн залкары демекчи. Биргесте Эстебес, Замирбек, Ашыралы, Туганбай аталарыбыз акындардын арты ушу менен бүттү деп аткан болсо, бүгүн дагы бүгүнкү доордун акындары бар. Ооба. Ушул сыяктуу бул улан өрөт. Көрсө, тарых Кыргыз бар да. Убакыт өткөн сайын өткөндөгү мурунку кийинкиге жомок болуп, тарых болуп айтыла берет. Кыргыз руху, көчү. Анан эми кече Манас күнүн өткөздүк. Мына Манас күнүндө абдан жакшы деңгээлде өттү. Биздин негизги мына Кыргыз улуттук Манас театрын демгектенип атам азыр. Ошол Манас театрынын негизги максаты келечек муундарды ушул Манас дүйнөсүнө багытын буруп, Манас дүйнөсү менен сугарып, Манас дүйнөсүнүн бир баалуу көкүрөккө бой тумар кыла турган жан азыктарын көкүрөгүнө салып, ушулар менен тарбияласак деген ойдо Кыргызстан боюнча Ураным Манас деген иш-чара өткөздүк. Бул ар бир кыргыз баласы Манастан үзүндү билиш керек деп. Кай жерде өткөрдүңөр, кандай өткөрдүңөр? Кандай форматта? Республика боюнча ар бир райондордо, айылдарда, мектептерде үзүндүлөрдү таратып берип, анын оонун айттыруунун ыкмасын туташ өттү бүт ошол кыдырып өтүп, Кароосунак өттү. Биринчи орунду Кадамжай району алды. Мисалы да, ошол сыяктуу мектеп аралыкпы? Мектептер, мектеп окуучулар. Биз бул менен максатыбыз ошол 160 000 бала Манас айтса бул жолу. 160 000 баланы манасчы кылып чыгаруу эмес. Максат алардын ичинен бир гана Кудай арбак билет алардын манасчы болушун. Манас таанутуу. Манасты жайылтуу, таанутуу, мындай педагог кантип айтканда эстетикалык тарбия берүүнүн булагы катары көрүп атабыз. Мекенчил балдардын тарбияланып өсүшүнө. Билимдүү балдардын, зирек балдардын, ошол Кыргыздын улуттугун, баалуулуктарын сүйгөн балдар тарбияланса деген ниетте жасадык. Ошонун жемиши болуп, мына ошол 160 000 бала жалпы Манас айтса ошолордун ичинен мыктылары. Кечөө жыйынтык чыгардыңар. Мыктылары тандалып келип, жаш манасчылардын республикалык кароосунагын өткөздүк. Эми 100гө жакын бала, 100дөн ашык бала республикалык жаш манасчылардын Манас айтуусуна катышып бир конкурсант болуп атат да. Эми ушулардын арасынан бара биз да биргесте ушинтип балдарды болуп чыкканбыз да. Чыгат деп ойлойбуз. Анан кеченки Манас күнүн мен жеке пикиримде бул улуттук майрам болуш керек. Келечекте улуттук майрам болуш керек. Биргесте Калмыкияга азыркы жана Элиста шаарына Россиядагы Жаңгар эпосунун фестивалине барып, ошондо Жаңгар күнү 2006-жылы Жаңгар күнү белгиленет десе биз таң калганбыз. Президент баш болуп элдер улуттук майрам катары майрамдашат. Анан биз дагы ошо эмне үчүн дүйнөдө теңдеши жок Манаста. Калмактардан артта калып турубуз да биз. Улуу Манас турганда да көрдүңбү биздин арнамызга келиш керек да. Ошондон анан кийин ой келгенде бул деп анан бара мына акырындап аракет болуп мына Манас күнү белгилеndi. Манас күнү жөн жерден эмес. Бул мына өзүңүздөр билгендей 2013-жылы Бакуда ЮНЕСКОга материалдык эмес баалуулуктардын шедеври деп катталган. Ошол мына сөзүң аралчы 3 илдик катары катталганбы? Ооба. Манас Семетей Сейтек. Манас Семетей Сейтек. Кыргыз Республикасынын атынан катталат, Кыргыз Республикасы. Ага чейинки Кытай менен болгон маселе. Эми Кытайдын каттоосун айталчы. Кечээ мына Facebook'та талаштар жүрүп атпайбы? Мен карап, Кытай Республикасы кытайлык кыргыздардын Манас деп каттатканбы? Туура. Ооба. Анан эми жазып атат белгилүү эле журналисттер. Калмактардын эпосу деп каттаган деп андай эмес деп. Кытай антип каттабайт да, туура эмес. Биз өзүбүз бизди паана тутуп, бизди туу тутуп, бизди өзөгүбүз, биздин ала тообуз деп бизге сыймыктанып, бизге кылчактап карап турган Кытай Республикасындагы биздин этникалык кыргыздарга, ошол жердеги азганактай кыргыздарга ыраазычылык айтышыбыз керек. Булар ошончо миллиарддаган элдин ичинде жок болуп кетпей, Кытайга да ыраазычылык айтыш керек. Кытай Республикасына. Өздөрү ошол Кытайдын республика КНРдин колдоосу менен бизден тартып кеткен жок. Колдоосу менен өздөрүнүн улуттук иденттүүлүгүн сактап калуунун далаатылаты жазып атат. Аны колдошубуз керек. Биз намысыбызга келишибиз керек. Анан эми ошону дагы бир чети баягы аткан окту житкен окту аткан окту от дегендей ошого намыстанып жанагы Карганбек Самахов мырза аракет кылып аны туурасын айтыш керек. Ошол акчаларын зарптап ошол кезде ал эл үчүн жазады. Мен айтып атам, Карганбек мырза өзү үчүн ата уулу катары анан ошондой ишти жазады. Анан негизи тактап кою керек да жанагы
ал Кытайлык кыргыздардын атынан катталган. Туурабы? Республикага дагы, Кытайга дагы ошол биздин азганакта элибизге да рахмат деп ошол жерде жүргөн кандаштарыбыз. Атанын вариантында катталып. Ооба. Анан биздин өзүбүздүн 3 жылдык катталды кийин. Эми мен бир өзүмдүн өмүрүмдөгү жаңылыгымды айтайын, Саматбай. Эми ар бир кыргыз деп жүрөгү соккон кишинин дагы манасы бар. Кудайды ар пенде өзү тааныйт дегендей, ар ким өзүнчө далалат кылат. Мен эми манас жөнүндө көп эле айтып, жазып, окутуп, мына эмеден дагы далалат кылып жүрөм. Эми бул мамлекеттин иши болуш керек, түстөн түз идеологиясы болуш керек манас. Манас өзү биздин кыргыз идеологиясынын негизи болуш керек да. Анан эми мен жакында патенттин жакшы жетекчилери бар экен. Ошолор менен сүйлөшүп, көптөн бери тилегим бар эле, мерчемдеп жүргөн. Манасты окуп таануунун инновациялык жолу деген китеп жазып атам азыр. Ой бара. Анан ошол кезде өзүңө жолугуп калбадым. Эми алдыдагы кандай манасты өзүң жеке, ошо манас айтуучу, манас изилдөөчү сен да окумуштуу болуп баратасың мына. Ошол тилектериңди айтсаң. Манасты биз дайыма ушундайда бир эпикалык баян катары айтканда, мына сизге окшогон сөз баккан, сөз баалаган улуу муундун кишилери, орто муундун кишилери түшүнөт экен. Бирок жаш муундарга жеткизе албайбыз. Кыйын. Жана сиз жөн жерден айтып атпасаңыз керек, инновациялык технология. Биз бүгүнкү замандын, интернеттин, ушул замандын эске алуу менен, жаштардын ушул техниканын күчү менен техникага баардык жашоо байланып турганды эске алуу менен биз манасты ушул техниканын башкача айтканда интернеттин тилине салышыбыз керек. Заманбап тилге салышыбыз керек. Мейли кино болобу, мультфильм болобу, жана башка баардык багытта жана методикалык колдонмолорго аудио менен QR коддорун тиркеп, аң сезимге кандай таасир этет? Төтө жолун, эң негизгиси бул айтуучулук өнөр. Айтуучулук өнөрдү биз текст катары эле бере бербешибиз керек. Бүгүнкү күндө текстти окуш кыйын болуп турат. Ошон үчүн айтуучулук өнөрдү мүмкүн болушунча айтуучулуктун бир өзгөчөлүктөрү менен жеткизишибиз керек. Керек болсо манастын үзүндүлөрүн кичинекей мыкты аткарган балдардын аткарышында видеолор менен тиктокторго таратышыбыз керек. Ошондо баланыкы балага дегендей манастагы ар бир окуялар үзүндүлөр жетет. Мен бул нерсени максат кылып мындан 7 жыл мурун Санжыра радиосунда жана саат сайын кете турган атайын 1 мүнөттүк жингл деп коет. Ошондой музыка менен айкалышкандар болгон. Ошол жерге жалпысы 70тен ашык каарман, 70тен ашык тема айтылды дегеним. Ошол манас эпосундагы баатырлар, тулпарлар, жер сууаттары, мүнөздөмөлөр жана башкалар ошон бар. Демек буну айтайын деп атканым, адамдар ошо 1 мүнөттүн ичинде маалымат алат. Бакай ким? Чубак ким? Сыргак ким? Каркыра деген эмне деген жер? Талас деген эмне деген жер? Аккула деген эмне? Кумай эмне? Аксукар эмне? Каныкей ким болгон? Сайкал ким болгон маселе. Ошол кезде 60 уруу тил билген Тамажыбай дейт. Ошол кезде тилмеч болгондугу жөнүндө, синхрондуу которгон тилмеш. Демек, ушул нерселер менен бул манасты жайылтуунун жолу деп эсептейт. Салттуу манасчылыгыбыз өз оозубузда турат. Айтып атабыз колубуздан келишинче. Ошон үчүн азыр биз манасты жайылтуунун бир нече жолун карап, биз манас театры ушул жаш муундар менен, мектеп окуучулары менен, студенттер менен иштөө жолун болушунча, мүмкүн болушунча колго алып атабыз. Сиз айтып аткандай интернеттин тилине ылайыктап, айтуучулуктун нугун, салттуу нугун жоготпой, ошо заманбап ыкмада жаштарга жеткизишибиз. Эми биздин көрөрмандарга Саматбай эми Манас атабыздын арбагы, Айкөл Манастын арбагы ыраазы болсун. Биз ыраазыбыз чексиз. Эми Манас деген чыгарма, эки тарыхый чыгарманын руху өзүнчө кем болуп жатат. Эми айтуучулук өнөрүңдөн бир эки шиңгил айтып коелучу. Ооба. Сөзүбүз кургак болбосун, Ооба, анан туура. Кыскараак болду дагы. Манас деген эми салтка жараша эмес, шартка жараша кыскача өзүндү айтып берейин. Мына биз Бакай жолу деген ордодо отурабыз. Башталышы. Бакай атабыздын Манас эпосундагы орду эмгеги, ролу өзгөчө. Керек болсо Манас өлгөндө Кыргыздын туусун жыкпай, Кыргыздын 12 жылдан кийинки стратегиясы кандай болорун көчүн бузбай алдын ала айтып, ошол өзүнүн максаты ишке ашыш үчүн 12 жыл төөгө айтарып,
азап тозокко көнүп, кайра 12 жылдан кийин Семетейди тозуп алганы бул мамлекеттин туусун бакай кармап турган. Урухи түркүк да, түркүк, а? Бул чыныгы карыялыктын, чыныгы акылмандыктын, чыныгы алдыны көрө билген көрөгөчтүктүн, даанышмандыктын символу. Кана. Ошол Бакай атабыз Таштанда. Бакай атабыз жанагы чоң казатка баратканда дагы азыркынын тили менен айтканда кадр тандоо маселесинде жол көрсөткөн, жол көрсөткөн. Жол билген киши жол билет, кол билген киши кол билет, тил билген киши тил билет деп баягы Кытайдан келген Алмамбетти тандоодо Бакайдын кеңеши, Бакайдын ролу. Ошентип анан чырдын бар жерден чыгып атат да. Чубак айтат да, атаң көрө, бу ар качандан бир качан баатыр чубак деп менин жаныңда алып жүрүп, анан ушул чалгынга кеткенде Кытайдан келген Алмамбет чалгынды чалып, ханда көтөрүп кеңеште жок, кепте жок, мен орукта каламбы деп кыргыл чалдын тилине кирип, анан чатак чыгарып турган жеринен бир сиңгил айтып карайм ошол. Ошо чоң казатка барарда Алмамбет чалгынга бармак болуп, ал Бейжиндин жолун чалмак болуп, Бейжинди көздөй бармак болуп турганда жанына жолдоштукка кимди каалайсың дейт. Ошондо бир өзүм бинге баалаймын жолдоштукка жаныма жана атка жеңил тайга чагар убакта жолгосак сыргакты каалаймын деп сыргактын алат. Ошо сыргакты жанына кошуп берип, Алмамбет менен сыргак чалгынга кеткенде ордодо жаткан баягы 40 чоро экиге бөлүнүп ордатып аткан экен. Ошол ордо оюнунан чыр чыгып, анан баягы 40-тын башы кыргыл чал, кылымды бузган дыңгыл чал деген бар эмеспи? Ошол айтат эмеспи? Бу Кытайдан келген Алмамбет. Кытай болсо дагы чалгындың ошол чалып. Акбалтайдын чубагы баатыр чубак меминде челең. Сен орукта жатып калып. Бу кандай? Бу Кытайдан келген Алмамбет чалгынды чалса, сен бу жакта калдың. Сен кимсиң деп намысына тийгенде дейт. Көгаласаңга бир салып Алмамбет сыргак артынан атаңдын көрүң дүнүйө чалгынчынын дартынан. Эми жолгоң салды дейт Алмамбет, кулдуң соям деп карданып момунтуп канына бүгүн тоям деп. Мына ошондон зор чубак эң артынан гана кууп калды дейт. Ай баракелди. Муну ошондо береке Кунай бетин салбай кал, астындагы көк ада маңкаң бастырып, жолдун четин каздырып, эми жолгоң сал дене, артынан кууп кал дене, алаңга чабылбыдың, кароолдо турган жанагың, муну ошондо хан Бакай кызыкты мыктап салыптыр, бузулуп калган элдерден, ошондо гана кабар алыптыр дүйнө. Алдагандай кылам деп Айкүл манас алдына эми жетип барыптыр, бузулуп калган элдерден кабарды мыктап салыптыр. Муну ошондон зор манас Кудай бетин көргөзбө, чуулганду чубакка ачуусун барып баскын деп, ак кула берем бүгүндө алдына барып тарткын деп, ак куласын бир деме, Агулпоктун ошондо аны кушуп бир деме, кызыгын көрсөң мындан көр, му жана бал менен оозун чайкаган, ал тайчылык кыйындын алдын ала байкаган, астыга салсаң ак жол тояр, артта жүрсөң сан колдой атаңдын көрүң дүнүйө, муну ошондон зор Бакай. Баракелди. Боло турган мүшкүлдүн болеректен байкаган, эң ак кулаң алып ошондон Кудай бетин көргөзбөң Агулпоктун алдыда. Чыр чыгарган жанагың артынан кууган эр чубактын алдына, муну ошондон зор Бакай эми жетип бар деди дүйнө. Муну ошондо берекең ак сакалдуу карыя, Абаң Бакай болуя, муну ошондо береке, көк урапыс тоң кийген, көк аласындың ат минген, кыл куйругун чарт түйгөн, аласаң адамдын адың жетпеген, арстандын тишин өтпөгөн, ачууланган чубакка эми барып кезигеп, алдынан чыган кал деде, акыл кебин сал деде, мына минтимге байтат,
kep aytkanda dep aytat. Aylanayın çubagım kıyın gün başka düşkөндөн senin bilgiçlik kılar ubagın. Uşu turgan alman bet çalgındın çalat kim üçün? Oylusun bulun sen çubak seni benim ben üçün. Divuşin tipki aytsa akıl nasap bir aytsa anda da çubak bolbodun. Arıldap çubak oңbodun alman bet kuldun soyam dep. Oşonda karın takır koybodu çubak. Kugalanın oşondan oy kuştatıp bastırıp bunu oşonda vereke yoldun çetin kazdırıp emi varıp yeter de Kuday betin gürgüzbe açulangan zor bakay mınamından yiyip ayetap açusu gelip bir ayetap atandın görün git çubak Kuday betin gürgüzbe aŋıldagan nit çunak koğuşu turgan alman bet Kuday betin salmay kal tin bilgen kişin til bilet yol bilgen kişi yol bilet kol bilgen kişi kol bilet öz jamandığın bilbegen atandın görün it çubak oşo özgö kıdat çoğ bildet çubak anda çubak bolbosun aŋıldap batır oynasan kızığın gürsen bundan gör kardanıp zor bakay mına mınday kep aytat atandın görün git çubak bölünsen börü jep ketet bölünüp kaldı kırgız dep bölü gelgen gep ketet jarılsan yol boş jep ketet jarılıp kaldın kırgız dep camı jurtkan gep ketet asmanda uçkan algır kuş asmangan uçup çıkkanda kanatı menen uçu kayrılıp jerge koңganda kuyruğu menen konuşa manastım manas bolboğun atandın görün git çubak oşo barımızdan budu çuna anda da çubak koңboda kögada sanga bir sarıp emimin şondon yer çubak beşindi güldöy bet alıp alman bet sırga karatından emi yolgun sal dede bunu şonda vereke kalmak dep kıtay dep açulanıp al dede alman bettin artından emi kuup kal dede alankı çabılmadı buzulup kalgan erlerge kalastık sözüm aytam dep eregişken erlerge men eldeştirip kaytam dep janan asman menen jeringdin özünön bütkönдөй ayın menen gününgdün bir özünön bütkönдөй aldı kadın kara jer oşonda jeldiginen türtkönдөй aڭырайgan kapçıgay alkımıdan bütkönдөй kıymıldasa kara jer kızı talak batırga jeldiginen türtkönдөй akkulasındın at binip akulpuktun ton giygen mun oşonda verekin bejindi gözdöy bet algan er çubaktın artынан emi jolgon sal dede artынан kuup kal dede oşo kezden bereke Kuday betin gürgüzbe mun oşondon zor çubak Kuday betin salbay kal alman betken jakындap emi jetip barganda Kuday betin gürgüzbe bir nersedin bilgendey janan sorondуктун alman bet bir kezde Kıtayga bülük salgandey arka jagın karasaң mun oşondon berekin Orgu çaڭçıga torgugan çaڭды көргөндүң aldagандай boldu dep oşondon ada kеңден жан чыгат atыңдың гана озун абу буратур Kıtay sen aldыңкы жерген тура тур 12 türkün kol bastap çalgındı çalar sensin bir kеңешte жок kepte жок Akbaltay'dın çubagı batır çubak ben elem oşun orukta gana kalçın ben devu şentip aytkanda arman kılıp buktolup Kıtay'dan gelgen nalaken oşo kezden berekin emi karap tur dede alankı çabılbada Kuday betin gürgüzbe kalgaday kaşkateş eregişken erlerge emi jakındap emin baraptır mun oşondan yermanos Kuday betin salbay kal emi kebin salıptır iki batır nettin de bemele janı biz geldik ne kalaba bulup kettin de aytın arçın akı bilinip kalgan kepti dep oşonda mintip surap kalgana oy manas aytpasaң da bilindi
аңқусынбай қойманас қарап тұрсам қапырай қаңқұрым жайма-жай қаңғырған елдің шұр екен маназ қалқынан азған құр екен қайышқан ердің шұр екен маназ елдүйнім бар екен не деген кебінге мекен елінен азған жігітке ой маназ ертедебенен көрінбекен қақтуның ғана барың абу ерекен маназ қанша айтса деген емекен қалқынан азған жігітке маназға айтпаған ғана көрінбекен маназ ерегістің қан өлсін емгек тартпай жан өлсін егішішің болбаса атаңдың көрің ет чубақ еліңдің жетің кім көрсін не түрді көрдік мен етті емгегіне кім көнсін есерді жүрген ерчитіп не түрді болған төресің алтын тақсын сынған өлсін азапты тартпай жан өлсін намыстың іші болбаса атаңдың көрің ер манас сенен ала туғана жетің кім көрсін манас Құдай бетін салбай қал мұны шонды берекең арға чандан бір қачан арбығасың кім үшін атаңдың көріңгі чубақ ерегішін кім үшін менің елге қызмат қылдырбай ерчіп келішін қай үшін көрейімбің күчіңді батырсың қадер чубақ бүгін чедейімбің бүчіңді жалым келдің бұл кезде жарайымбы өтіңді аста тартып кеп айтам ағыне болған қырық батыр артықша чубақ сен айтам елкін жүріп елдіреп есіңде чубақ ұшуы ешің ел табалбай келді деп қарайлап жүріп елдіреп қадырыңдан құшуы халық табалмай келді деп қардан саңалман бет бүгін қаныңды түгір тұшуы арға чандан бір қачан балта дөнім баласы башташқаның қой бойсың атаңдың көрді нең азыр сағатта келсем ошо мұны шулғана жерге сойлайсың чубақ Құдай бетін көргізбің алаңғы чабыл болдың ачуысы келіп бұл чубақ сөз айтуға тұрғаны кечеген таластың ойында жылғынды өзім бойында қалың арғын көп ноғой қошоғынып жатқан кезінде ойлығының ерлердің болып жатқан кезінде қош топ киіп сусар бөргір қап тұрған кезінде қошорып қырғыстың жырғап тұрған кезінде ошонды жазған қатқаның атаңдың көрі қалмақ ошың айтышқан шартантқана сен деп сұрап сабылдың қантсеңді жолдош қылғын деп ошонда қанша сапар жалындым бекіп жатқан дұшмандым белім бұзып тұрғанда бектеп салған қалару чебін бұзып алғанда мойныма құрым салындым алысқы сапар қалғанда мені жолдош қылғын деп пейді қарашым қалмақ безеленіп жалындың бері қату қалмақтың бет алып жолым бастадың мен ойланып қой бостан атаңдың көрің ит қалмақ ошоңыр қағана неге таштадың деп таштағаннан наразы болады. Ошонда ошонда мен өлгөндүн атымды барар жолум 5-анчы барчы болсоң бара кой, чалчы болсоң чала койду анан. Өзүң өмүрлөп ал. Бизде кыргыз элин, байыркы кыргыз элин ушул манас руху колдоп, коштоп, биздин балдарыбыз, урпактарыбыз өз мекендейин эркин ушул атын ырымдап коюп аткан Бакай жол деген өргөбүз ак жол той болуп өзүң окшогон азаматтар өнөр посттор элибизде көп чыгып, манас руху жашай берсин. Жашай берсин.